Элдик курултай жыл сайын уюштурулуп, ага ар бир айыл өкмөттөн бирден адам катышууга укук алат. Алар президент баштаган мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө баа бермекчи. Учурдагы баш мыйзамда курултай жөнүндө 2-беренеде жазылганы менен аны өзгөртүү зарыл экендигин Азымбек Бекназаров белгилейт. Биз ушул жерге бир сөздү кошолуп атабыз. Референдумдарда дегенден кийин жана элдик курултайларда. Экинчи сөз. Андан кийин элдик курултай эмне дегенге мындай түшүнүк киргизип атабыз. Элдик курултай нукура элдик бийликтин эң жогорку багыттоочу жана көзөмөлдөөчү органы катары мезгил менен чакырылып, коомдук башталыш тартибин иштейт. Айрым депутаттар элдик курултай боюнча мыйзам долбоорун жазып чыгышкан. Авторлордун бири Каныбек Иманалиев бул институттун актуалдуулугун айтып, мыйзам менен салыстана күчтүү болуш керектигине токтолду. Биз мыйзам менен жашаганыбызга 80 жыл болду. Биринчи мыйзам 29 жылга болгон. А салт санаа менен жашаганыбызга 1000 жыл болду. Мамлекет качан күчтүү болот? Мыйзам күчтүү болгондо да, салт санасы күчтүү болгондо. Мисалы, Англия менен Япония. Салты да күчтүү, мыйзамы да күчтүү. Уюмдашуу жыйынына өлкөдөгү ар кайсы багыттагы күчтөр, саясий партия өкүлдөрү келген. Дээрлик бардыгы курултайды колдоорун билдирип жатышты. Мен элдик курултай боюнча өзүмдүн анча ой пикирим бар. Ошон үчүн биз мындай карама каршы сөздөр айтып келген. Бирок жалпы идеяны бүгүн биздин партия колдоп атат. Бирок жыйын жүрүшүндө демилгечилердин дарегине да сындар айтылды. Анткени курултай бейтарап болуп, эч бир партиянын куралына айланбаш керек. Мындай пикирин билдирген Турсунбек Акун катачылыкка жол бербөөгө чакырды. Ак үйдө алабыз деген кээ бир саясатчылардын митингисинде маселенин үстүндө сүйлөп атабыз. Кадыр иним, бул чоң катачылык. Курултай баарынан бийик туруш керек. Курултай партиялардан, коомдук уюмдардан бийик. Бұл Кыргыздын ада салт үрп адатын колдогон, ак калпа кийген, бийик сүйлөгөн, кадыресе адамдар келип чогула турган чоң жыйын. Ал бир партиянын куралы болбош керек. Мына ошон үчүн биз курултайдын ролун төмөндөтүп алдык. Ошентип жана мыйзам ошол нөлүгү калды. Эске салсак, өнүгүү кеңешинде президент элдик курултайды калыптандыруу керектигин баса белгиледи. Я предлагаю запустить в действие статью 52 Конституции Кыргызской Республики о народных курултаях граждан. О народных курултаях граждан. В Монголии даже сам парламент называется хурал. Бирок Алмазбек Атамбаев курултайды кандай багытта өнүктүрүү керектигин айткан жок. Балким ал Бакиев маалындагыдай дежур делегаттардан түзүлүп калбайбы деген да коомчулукта кооптонуу бар. Андыктан мекенчилик күчтөр аны мыйзам менен аныктап коюуну туура көрүүдө. Рустам Алымбаев, Сентябрь.